Баарыңарга салам. Сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандыкта, ден соолукта жүзгөрүшүп отурганыңызга жаратканга миң мертебе шүгүр келтирип, тамашалуу мүнөттөрүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо, таланттуу шайыр мүнөз кыргыз эстрада ырчысы Нена болмокчу. Ал өз автоунаасы менен келе жатат. Анда эмесе, чогуу тосолалы. Кайгысыз тунук ардайым, ойдогу тилек ишкешпайт. Кандайсыз? От болуп күйүп жанайын. Анан мени эң эле кызыктырган суроом, ар дайым чачыңыз кыска жүрөсүз да. Эмнеге чачыңызды жууганга оңойбу же болбосо узун чач сизге жарашпайбы? Өзү негизи мен өзүм чачым узун болчу. 18 жашка чейин тиземен ылдый, узун, калың чачым бар эле. Өзүмдүн кандайдыр бир чыгармачылыкка аттангандан баштап, кандайдыр бир образды алмаштыралы деген ой болчу. Өзүм эстрадный ырчы болсо, узун чач мага бир фольклорду элестетти негизи. Анан ошо ойдон 18 жашыма кыска эркин сымал кылып алганбыз. Ошондон бери чачым эң узун деген бул ийниме чейин каре болуп өсөт. Андан кийин мен чыдабай кетип атам. Аскер кызматкеринин келинчеги экениңиз баарына белгилүү. Үйүңүздөрдө аскердик тартиппи же кандай? Демократиялык тартип бош керек. Бири-бирибизди урматтап сыйлайбыз. Эми аскердик жагын ал өзүнүн күрүшүндө эле колдонот. Уулдарыңыздын кыялы кимге окшош? Атасынабы же апасынабы? Уул баламдын көзү мага окшош, калган баары атасыныкы. Экинчи балам көзү мурду атасыныкы, калган баары меники, бирок кыял атасыныкы. Ой, кыялы. Анан үй бүлөдө балага кимиңиздер катуурааксыздар? Кимиңиздерден айбыгып балдарыңыздар кимден коркуп турат? Кимди тоготпойт? Албетте энесинен коркот. Атасын көп эметишпейт. Анда санда жол эрежесин бузуп турасызбы? Гаишниктердин бул көрбөстүр. Майы кызматкерлери кечирип койгула. Жидиңизге тиген адам менен мушташып кеткен учурларыңыз болду беле? Мектепте окуп жүргөндө балдар менен деле мушташып кеткен күндөрүмдө далай болгон. Өзү негизи эркектердин арасында өскөндөн кийин эркек өзүрөөк болуп калат экен дейт. Көлгө келин болгонсуз. Көлдө кандай салттар бар экен? Кайсыл салты сизге жаккан жок? Кайсыл салтына күлкүңүз келди? Кандай ыңгайсыз учурлар болду? Ушул тергөөсү мага көбүрөөк жаккан жок. Себеби мен эң кичүү келин болуп келгем. Эң кичүү келин болуп келип, кантип кайын журтка кантип ат коюп, кантип тергейм деп мен аябай кыйналган. Себеби эми бул ат коюш болуп калат экен. Анан өзүмдүн экинчи абысыным өзү званиясы боюнча капитан болгон да. Мен жаңы келин болуп баргам. Азыр майорго жеттим. Капитан болчу, анан капитан жеңем болду калган. Андан уулуусун эми бул капитан болуп калган, обязательно генерал болуш керек да. Генерал жеңем деп ушинтип ат коюп койгон болчу. Демек сиз солдат турбайсызбы? Албетте мен дух деп коем да. Жаңы эле келгенде. Азыр мен даже ефрейтор званиясын алдымбы, ала элекмин билбейм. Сержантка жете элекпиз азыр. Эгерде бул дүйнөгө сиз мырза болуп жаралып калсаңыз, кандай жигит болмоксуз? Ошо Кудайым ошон үчүн айтты да, ошо кой бул жигит болсо бизди баарыбызды кырат деп, ошо кыз кылган окшойт деп ойлоп кетем. Бизге келген ар бир конок өзүнүн бир эл билдирген бир өнөрүн көргөзүп берет да. Сиз бизге азыр учурда эмне кылып бере аласыз? Мен мисалы кошуналардын иттерин да ишип кетем аларга. Мышык болуп берели. Деп туруп терезенин алдында мышык болуп берет. Кичинекей күчүктөрдү турабыз. Тоок болобуз. Биздин көрсөтүүбүздүн салтына айланган биздин логикалык сурообуз бар да. Бир жылда 4 жолу кийимин алмаштырат экен да. Бул ким? Бул эмне? Бак да. Ушул жерде жүргөн шаар тургундарынан барып сурап келбейсизби? Алар эмне деп жооп беришет болду экен? Бир жылда ким 4 жолу кийимин алмаштырат? Бир жылда. Мезгил? Адам? Албетте тиги аба ырайы жаз, кыш деген мезгил да. Бир жыл. Рахмат. Киши алмаштырат го бир жылда эле.
келиңиз. Ай, Кандай болду? Бир жылда 4 жолу кийимин эмне алмаштырат экен? мезгил. Элдин айтымынча мезгил, жыл жана адам. Эме жаратылыш 4 жолу мезгилди алмаштырат. Демек таба алган жоксуз, э? Жок, таба. Жакындаштыңыз, бирок таба алган жоксуз. Бул жер. Анткени жер бир жылда 4 жолу кийимин алмаштырып атпайбы? Туурабы? Туура. Бизге келген ар бир конок анекдот даярдап келет. Сизге да айткыла элек анекдот даярдап келиңиз деп. Жаңы жылдан кийин 1-январь жаңы жыл бүттү, таңкы 5 дейт. Троллейбус кетип баратат. Бир троллейбуста бир эле жалгыз кыз турат дейт. Мас дейт. Улам тоголонот, улам жыгылат, улам турат. Анан кондуктор жанына барсам, астын баары суу дейт да, гөлдөтүп коюптур кызчы. Анан туруп, ай, бу кандай немесиң ай? Этиң барбы? Сен кыз башың менен ушундай нерсени кыласың, карачы кебетиң кандай? Деп урушуп атса экен. Балким мен аяз кызмын. Балким мен эрип атам. Анекдотуңузга чоң рахмат, келип бергениңизге, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мына ушуну менен биздин көрсөтүү соңуна чыктым. Ар дайым көрүүчүлөрүбүздүн маанайы ушул бойдон калсын дейли дагы. Кош кыла.